Ал жол татаал, түйшүктүү, бирок кызыктуу. Азабы менен жыргалы аралаш. Чыгармачылыкка арналган өмүр. Өнөр жолунда өзгөчө орду бар мыкты таланттар Санжырада. Селкинчек сиз жөнүндө. Иш күндөрү саат 14:00-дөн 16:00-гө чейин НТС телеканалынан көрүп, Санжыра радиосунан угуңуздар. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу радио угуучулар жана экран аркылуу бизди көрүп жаткан көрөрмандар, жалпыңыздар менен жаңы күндө кайрадан жүз көрүшүп, толкун аркылуу үн алышып амандашып жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Сиз күткөн селкинчек сиз жөнүндө долбоору бүгүн кайрадан өз ишин баштады. Аны мен Жумагүл Замирбек кызы алып барам. 1,5 саат аралыгында биздин толкунда биз менен бирге болуңуз. Ардактуу угарман, бүгүн селкинчек ким жөнүндө, кайсыл талант жөнүндө кеп болот, кандай кызыктуу инсандар бүгүн Санжыранын сахна төрүндө конокто деп кызыгып турсаңыз, мен дароо тааныштырайын. Бүгүн дагы бир өнөр жолунда өзгөчө орду бар, өзгөчө жолу бар, өзгөчө үнү бар деп айтайынчы. Кыргыздын сыймыктуу уулу жөнүндө кеп курабыз. Ал кандай инсан, ким деп кызыксаңыз, Санжыра радиосунун негизи селкинчек долбоорунун обого чыкканына бул жылдын эсебинен 10 жыл болгон болсо, мына ошол 10 жыл аралыгында биздин радио менен тыгыз байланышып, көптөгөн чыгармаларды жаздырып, биздин ырык уржунубузду байыткан жана селкинчектин 10 жылдан бери токтобой гүйлөнүп келе жатканына өзгөчө салым кошкон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти жана Камбаркан тобунун солисти Улан Качкыналиев студиянын коногу. Кол чаап коелу. Агай, саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кандай атасыздар? Жакшы атасыздарбы? Иштери ийгиликтүү болсун. Кайрадан тилиликтин өз убакыт демекчи, бүгүн кайрадан ушул селкинчек долбооруна келип, сиздер менен жүз көрүшүп атканга шүгүрчүлүк келтиребиз. Чоң рахмат. Биз да сизди көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Буга чейин байланышканда бир аз сыркоолумун дедиңиз эле. Жакшысызбы? Ден соолугуңуз кандай? Дагы шүгүр эми тирүүлүктө өлдүйдү боло жашоо боло берет го, ошол агып атат. Бүгүнкү сиз жөнүндө чыгармачылык кечеңиз кут болсун дейли дагы мен конокторду дароо тааныштыргым келип турат. Негизи жакшы адамды жалаң жакшылар жандайт деген жакшы сөз бар эмеспи? Анын сыңарындай Санжыранын дагы бир эмгек сиңирген артисти. Бул наамды биз жааматыбыз жана угармандар менен биргеликте өзүбүз бергенбиз. Эң мыкты коштоочу деп дагы биз Кенжебек мырза менен сыртта сүйлөшүп калдык. Маданиятыбыздын мыктысы Улан Качкыналиевдин чыгармачылыктагы үзөңгүлөш эң жакын досторунун бири, чыгармачылыктагы бир тууганы десем дагы жаңылышпасам керек. Кайда барса жанында коштоп жүрөт, жандап жүрөт. Өйдөдөбүк, ылдыйда жөлөк. Негизи кайсы эфирге чакырбайлы, биз Улан Качкыналиевди чакырсак Акыл Куштаев сөзсүз келет. Акыл Куштаевди чакырсак жанында Улан Качкыналиев келет. Экөөңүздөрдү эки башка ажыратып көрө албай калдык чындыгында. Акыл Куштаев бүгүн Санжыранын сахна төрүндө. Саламатсызбы? Кош келиңиз агай. Саламатчылык. Эми туура айтасың, Жумагүл. Биз экөөбүз 98-жылы таанышкан болсок, 2002 жылдан бери 22 жыл болуптур үзөңгүлөш болуп келатканыбызга. Чыгармачылыкта эле эмес, жашоо турмушта деле жакынбыз аябай. Кудай кут кылсын, көз тийбесин деп айтабыз. Ушу кечинде эле жатарда бөлүнөбүз, калган учурда. Күндүз биргесиздер, Бөлүп кетишет. Бөлчү адамдар бөлүп кетишет, Сонун. Анан дагы бир бүгүнкү сахнанын таланттуу бийчиси деп айтайынчы, бийчиси, ырчысы Акмарал тобунун солисти Кенжебек Жакыпов, Улан Качкыналиевдин шакирти. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Микрофонду жакын тартыңыз. Амансыздарбы? Сиздер менен үн алгыда жолугуп отурганга кубанычтабыз. Биз да сиз менен таанышып атканыбызга өтө кубанычтабыз. Сиз кандайсыз? Жакшы. Сиздин маанайыңыз кандай? Жакшы, айрыкча ушул агаларымдын ушул чыгармачыл күнүнө келип калганга кубанычтабыз. Сонун, Улан Качкыналиев жөнүндө алдыда кененирээк сүйлөп бересизби? Алдыда Баарын айтып бересизби? болушунча аракет кылам. Билгенинче айтат да. Билгенимди.
Негизи Улан Качкыналиев жөнүндө ардактуу көрөрман 2 сааттык эмес 2 күндүк эфир дагы аздык кылса керек. Анда анткени чыгармачылыктын чыйыр жолунда жүргөнүңүзгө өтө көп жылдардын жүзү болду. Анан ал жолдордун баардыгын биз албетте 2 саат аралыктагы убакытка батыра албайбыз, бирок ошентсе дагы ошол жолдорду үстүртөн кыскача бирок маанилүү, мазмундуу кылып сиздерге жеткирип бергенге аракет кылабыз. Байланышка келүү үчүн 57 77 98 сандарын териңиз. 0312 бул биздин шаарыбыздын коду. Андан тышкары биздин WhatsApp номерибиз 0507 57 77 98. Эгерде ардактуу угарман ушул эле эфирди кайрадан кайталап көрөм десеңиз, анда Санжара радиосунун YouTube баракчасына катталыңыз. Эфирди түз эфирден көрсөңүз болот. Анан сөзсүз түрдө бизге билдирүү калтырып, ой пикириңизди жазганды унутпаңыз. Программабызды баштадык, анда келиңиздер жагымдуу чыгарма менен баштайлы дагы, андан соң кеп кезегине берсек. Кайсыл чыгарманы угабыз сиздерден? Жакшы болот эми. Алгачкы көптөн бери ушул Ак Сарайга келе келем мен, ушу жашоонун аралында агымы талаалап жумуштап кетип калган ушуларда болуп атат. Ана ичине бүгүн сыркоолоонуга карабай ушул бүгүн сөз берип койгондо келдим. Ооба. Несі болсо дагы жакшы күндүн жакшы тилек менен баштадык. Кудай буйруса. Эми анда эмесе Акбай экөөбүз баштаганда эле түгөл менен баштайлы. Болот болот, келиңиздер.
çıkmaydı canım kıyana. Эй, баракелде азаматчылар, бар болуңуздар. Үйүңүздөргө береке. Улан Качкыналиев жана Акыл Куштаевдин аткаруусунда Түгөйүмө чыгармасы эфирде баштап берди. Ардактуу угарман, көрөрман. Бул мүнөттөрдө байланышка келген угармандарыбыз бар экен. Кабыл алып оюн уксак. Саламатсызбы? Кандайсың, Жумабыл болсун? Кош келиңиз. Яркылдатайна бүгүнкү кубанычтуу күнүндөрү болсун. Бүгүн эфиринге биздин жакшы сыймыктанып, сыймыктанган балдарыбыз Улан келип калыптыр. Улан бүгүн чыгармачылык күнү экен. Уланга биздин кааларыбыз биринчи ден соолук болсун. Анан биз жакшы көп жакшылыктарды күтөбүз. Эл артисине чейин жесин. Балам ден соолукта бол. Үй бүлөң менен аман бол. Коштоп келген жаңдагы балдарга да ден соолук каалайбыз. Ишиңер ийгиликтүү болуп эле жылып тургула. Бишкектен Майра эже. Рахмат. Бар болуңуз, Майра апа, байланышка келип туруңуз, ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу угарман, көрөрман, 57 77 98 сиз менен бизге көпүрө боло турчу кызматтык сандар. Саламатсызбы? Жумагүл кызым, саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен кош келиңиз. Жакшы, жолдо кетип атасыз, уул таратам. Эң сонун. Маршрутка айтып баратам. Уланчыгиң кандайсың, уланчык? Жақсы, арбаңыз жақсы. Дәлін айтайынмын, мен сені айныған болам, білесің да. Салам алейкум, арбаңыз. Уул таратам, ақылды болса, тани делдім бар, сен біле тани делдім бар. Кыргызстан ел артысы болғанға тілек қалап кетсем саға, уул таратам жолда. Мен de anlatsam çevrede falan diyor, aldı tüveyim, derdi kanda aya yer kettim de bakım kettim aya. Şimdi yolda git bakalım. Şimdi bir tarafta söyleyeyim, bağırırlardı. Solukla, eğersen canlı ustalarım bilen yolda oradan akılda bir jakşı yürüyor var, akıl sayısında. Sonları var, kıyak bir. Aşağıda besin. Кайсылары аталышы? Familiyasını unutup aldım. Ырдын фамилиясын. Akıl ötü bilet, jakşı turla, den soğuk turla, kapçak turla, makul bu. Жолыңыз ашыдыр болсын, çok рахмат. Бар болуңуз. Жолуң шыдыр болсун дейле, Акылтай деп аябай эркелетти окшойт агам. Кайсыл чыгарманы сурап атат сиздин оюңузча? Агамдын жүрөгүмдө кайсы чыгарма болду экен билбесем. Түшүмө кирчи, жүрөктү жүрөм, дарылап деген ырларыңыз чындыгында эл оозунда биздин угармандардын да суранычына, балким ушул чыгарма экөөнүн бирөөсүн сурап атат, Эфирдин алкагында жаңыртып берүүгө аракет кылабыз. 0702 57 77 98 WhatsApp номерибиз, билдирүү калтырыңыз. Биз болсо программабызды уланталы. Бүгүнкү эфирдин конугу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Улан Качкыналиев. Агай, бүгүн эфир жалаң гана сиз жөнүндө болот, сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө. Эң алгачкы суроо Улан Качкыналиевдин Кызарт айылындагы көчө жаңыртып ырдаган байоо балалыгы жөнүндө сурагым келип турат. Эми аны угармандардын, көрөрмандардын арасынан бири билсе, бири билбейт дегендей. Балалык чагыңыз кандай өттү? Сизди кандай адамдар тарбиялады? Кимден чыктандыңыз? Кимден үлгү алдыңыз? Деги эле тагдыр сизди чыгармачылыкка кантип алып келди? Кандай жол менен алып келди дегендей. Келиңиз агай. Тиги Муса Кожо көчөсүнүн башына дөңгө чыгып ырдаганыңды айтып берем. Болуп калды, мурда Базар Турк көчөсү болчу. Мен жашаган өсүм көчөм Комсомол көчөсү эле, азыр Бегенас Сартов атында көчө болуп калды. Мен бала кез албетте. Карапайым эле чабандын баласымын, кошунун баласымын. Атам Эшимбек, апам Жеңиш. Малчы, өмүр бою ушу мал менен. Эми албетте жайлоодогу балалык кез мал менен чогуу жүрдүк. Касиеттүү чоң бир керемет жайлоолорубуз бар, кыр жол. Анан соңкуда Беш Мойнок деген өзүбүздүн конушубуз бар, мына ошол жерде балалыгым өттү. Биздин балалык эң жакшы мезгилде өткөн экен, азыркыда телефон деген жок. Эртең менен таң үрүлдө таң кулана өтүп келатканда турай бала жылкыга жөнөйт. Каралда ташка чейин барып, жылкы айдап келер элек, шүйдүрүмдү аралап. Эми ошол учурдагы эле балалык баягы сезим ошо ыры менен бүткөн экен. Менин жашоом негизи эле менин атам дагы, апам дагы, деги эле бир туугандарым баары эле ырдайт. Ал эми илгери ошол чабандарга автолапка деген барча көчмө магазин. Болбосо көчмө дүкөн. Бир кичинекей
комуз саттырып алдым эле. Ошол комуз азыр деле бар экен. Бирөөлөрдүн колунда ошол мен ошол 83-82 жылдар болсо керек, ошо 2-3 класс. Азыр ошол комуз азыр деле бар. Бирөөлөрдө жүрөт ошол комуз айылда. Эми ал комуз өсүм кичинекей бала болсо мен койнума жаан жашындагы катып алып ошо менен жүрүп анан эң алгачкы биринчи ага ошол комузду саттырып алган себебим эң улуу эжекем бар, Атыр деген эжем бар. Комузду алгачкы жолу комузда биринчи мугалимим ошол эжем мен. Ошол баапты чоңойтуп, бияка алып келип ошол Бир тууган эжеңизби? бир тууган эжем, эң улуу эжем ошо. Комузду алгачкы жолу ошол эжемден үйрөндүм. Анан ал учурда өрлүктөп келет эле чабандар бири-бирине бир өрлүктөп, конушко, жаңы конушка келгенде өрлүктөп, мурунку келгенде кийинкисине өрлүктөп келип, кийинкиси өрлүктөп барып эле. Анан ошол учурда дагы элдин көкүрөгүнүн тазалыгы, тунуктугу бир башкача бир сезим. Азыр балдарга айтсаң жомок сыяктуу көрүшү мүмкүн. Алар келгенде азыркыдай ызы-чуу болуп, жакалашып, мушташып, бажарын ичип алып, сен жинди, мен жинди эмес. Жакшынакай балын союп коюп, казанын аздырып коюп, бир ырдап отурушар эле. Мен жанагы жалаң улуу эски Атай, Муса, Асек атабыздын ырдаган чыгармаларынын баарын кайрылып калган себеби ошолордон калган өрнөк мага. Таасир. Ошолордон калган, аталардан калган. Себеби ошолордун баары эсимде. Нарындан айскан саламга такшы окум болот. Деги эле кайсы эскири болбосун, ошол убактагы ошол атамдардын, ошол убакта бир поколениянын ырдаган, ал учурда кызмат кыласың, кой айдап келесиң, алар ырдап чордоп отурушат. Өзүңөр элестетиңер, Соңкөлдүн жээги, дасторкону сыртка жайып койгон бооз үй, чатыры турат, жереде байланган. Ошол учурда баягы коноктор келип, анан ал учурда азыркыдай кубаламай жок, өзүңүнө жүгүрүп барып атын алып, өзүңүнө тушап, өзүңүнө эметип, конокту тосуп, узатып, кандай кылышты бала кезден ата-энебиз үйрөтүп койгон да бизге. Ошолордун ырдап отургандарынан улам эле мен ошо ырга биринчи ошол Шыктандыңыз ага, э? шыктанганым ошол болсо керек. Мен ошо деги эле менин ата-энемде эле эмес, тайларымда деле бар да өзү. Тайларымда деле бар. Мен апамдын айтышы боюнча ошол бүт эле комуз ойноп, комузда ырдаган. Кече кийин өтүп Петр Шаршен деген тайтабыз бар эле. Бул киши деле комузду өзү комуз чапкан. Комузду ойногон кишилердин агышында колунда жүрүп калдым. Балалык жанагы ошол малы менен жүрүп, жайлоодо жүрүп, жаан жашында болуп, туманда адашып, торпокко сүйрөлүп, торпокко буту тебелетип, кулунга буту тебелетип, кыскасы балалык бир керемет өткөн. Эми бул балалыкты азыр бир ой өрөм карап көрсөң, балдарга айтып берсең жомок болот. Өзүңдүн көкүрөгүндө эстесең, ата-энеңди эстесең, туулган жердин топурагы эле канча жылаң айнак чаңырсытып жүгүрүп өткөн жолдоруң азыр баягыдай эмес. Биз себеби ортолоп калдык, биздин балдар өсүп басып келатат. Заман алмашат экен. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жагы деген ошону алса керек. Мезгил өсүнкүн алат экен да. Кудайга шүгүр ошондон бери келатыгынан бардыгы эле ырдайт. Менин туугандарым бар. Анан бул кесипти аркалап окуп кеткен мен болдум, ушул кесипти аркалап кеткен. Бирок өзүм биринчи келгенде бул 2 жылдызды жага тапшырдым эле. Ал учурда 88-жылы келсем мени албай коюшкан. Сенден ырча чыкпайт деп. Неге? Кандай себептер менен? Албай коюшкан.
Ana kayra emес ekinci кезең kayra керек да. aylığa. Ben 5. klastan başta ben kara sınıflarda daya başladım komus bile. Ne gelir o şolu şurada şundoy. Cember koştu. Giyiniler şol Tokmak'ta madaniyat teknikini tapşırıp ettim. Alcat'ta men üylüm asbaplar boyunca bittim. Özüm Alcat'ta okutken boyunca tubismin. Biliyorsunuz mu? Bir de bastım. Tubismin. Anan kayraktı bütüp gelgenden anan 5 aylığa gelgenden anan şol eldi ırçılıkka gelip anan şol toluk kandı. Musa gelganda erdağan. Atayatağız kanda erdağan falset degen emni. Bu muzika terminler bilen. Hoş olacağından tolora okudum anan kalgandan anan iş yüzünde gördüm. Anan yine 98 yılı Araşan ansambline Yumuşka çakırılıp kaldım sayıs bulup. Şu Araşan'da iştep kaldım. Araşan'da iştep, bana gayra Araşan'ı sata gittim. Ben Alabedin'de kalıp kaldım. Anda eline filarmoniyaga çakıldı. Filarmoniyada iştep kaldı. Oşentü'de Yaşoğan'ın lösünün yolu meneninde, ırgakı menen geledi. Oşentüp jürüleme çıkarmaçılıkta 30 yıldan ötüp etmiş. 30 жылдан ашуун чыгармачылыктын чыйыр жолундасыз демек э? Азыр эң мыкты шакирттерди тарбиялап жатасыз, өзүңүз дагы сабак бересиз, жаңылышпасам. Ооба, Акбай экөөбүз ушул эле 5 айлыгада 3 жыл сабак бердик. Өткөндө да ушул Акбайдын кечесинде ушул өзүбүздүн окуучулардын экөө келип эме кылды, бирок заман жашоого шартка байланыштуу. Мен да ошол талаалап көп кетип калганынан улам биздин Камбаркан ансамблин билесиңер. Бүгүн бир жерде болсо эртең башка болуп калабыз. Мына бул Кенжетай экөөбүз да көп жүрөбүз талаалап. Анан ошол студенттерибиздин кичине сырык болуп калбасын деп мен убактылуу токтотконго туура келди. Анан Акбайдын дагы менси иштей албады окшойт. Бу дагы Бул жагын мен айтып берейин. Мындай да, Кенжеш дөңгөлөк үстүндөгү шакиртиң болуп атпайбы? Каяка барса чогуу барышат да. Чет мамлекетке барса деле чогуу кетишет. Акмарал бийчилер ансамбль менен Камбаркан ансамбль экөө дайыма ири шаркак жүргөн үчүн баягы дөңгөлөк үстүндөгү шакирти деп айтсак болот. Бычак касап э? Улан тиги аны айландырып айта албай атпайбы? Анан сиз 5 айлыгадагы студенттерибиз менен дагы деле тыгыз байланыштабыз. Дагы деле бир өзүбүздүн бир база бар, ошол жерде заниматься этебиз. Эми баягы шакирттерди ара жолдо таштап койгон негизи болбойт. Бул өнөр адамына сыйбай турган нерсе. Анан ошол азыр эми мына Кенжеш, өткөнкү берүүбүздөгү Урмат, Улук деген жигиттер, мына комузчулар көрдүңөр го. Жок, алардан да тышкары жакшы бир келаткан, артта келаткан бир жакшы бир муун бар. Кудай буйруса, Гүлүм деген кызыбыз келет, Самара деген кызыбыз келет. Айдынай деген кызыбыз келет. Кудай буйруса алардын дагы талантына кийинки бир эмелерде көп болот болушубузга керек. Ооба. Мына Акбай айткандай мен уже Кенжешке жете эле билем өзү. Самара Тиги Кенжетай экөөбүз болсо, бул Камбаркан менен Акмарал ошо тала түстө көп жүрөбүз. Анан талада эмне кыласың? Концертке чейин убакыт болуп калат, анан кээде экөөбүз чогуу жатып калабыз. Анан ошол жерде эмне кыласың? Ушул ыр менен алек болосуң. Мунаны кандай кылам агай деп, мындай кыласың, тиңдей кыласың. Бул жашоомдогу жанымда жетелеп жүргөн Кенжетайым, себеби Кенжетайды мен эми өзүм бир тууганым бар эле. Эң кенжейиним бар эле, адары тап калса да 5 болсун, бул дүйнөдөн эртерээк өтүп кетти. Ада комуздун өчүнө Акбайды бул Акбайда жакшы билет. Ошонун ордунда элер түтүп жетелеп жүргөн иним бир чети окуучу болуп жүрөт. Эми өтө жакшылыкта, жамандыктарда жанымда жетелеп жүргөнүм. Шакиртим эмес, иним дагы. Ал эми жашоонун
açıp tatlısını tatıp götürgön qarap endi götüröt, götürбөгөнү götürбөйт. Кээ түшүнөт, кээ түшүнбөйт. Жашоондардан дагы болот эмеспи. Эми балалыкты баштан айтып өттүк үстүртөдөн. Ошо менин балалыгым ошо Килемчи деген жайлоодо өткөн. Керемет жайлоо. Аны мен абасын инде айтып берсе керек. Соңкөл деген касиеттүү жери бар. Мына ошол жакта өттүк. Акбайымда бар, аякта өзү канча бир концерт берип келди, аякта дагы давление көтөрүлгөнгө чейин. Кыр жол, көк булак, керемет бир жакшы жерлери бар. Кудайдын насип буйруп койсо, аяка да барып, өскөн кесип жашкер менен барып да көрсө болот. Менин жашоом, эң кичинекей балалыгым, эң бактылуу күндөрүм ошол жакшыларда өткөн. Эми азыр жана комуз жөнүндө болуп кетпедиби? Анан ошол мен өзүмчө бир элестетип атам да. Ошол уламдын биринчи баягы авто дүкөндөн алган комузу азыр деле бар деп атпайсыңбы? Азыр бирөөлөрдүн колунда. Азыр бирөөлөрдүн колунда кичинекей комузу, бирөөлөрдүн колунда жүрөт. Жүрөт экен, э? Көрө элексиң да? Экинчи өсүмдүн комузум азыр өзүмдү бар, 2-класстын комузум азыр үйдө турат. Мен айтайын дегеним, ошол комуз 2074-жылдан кийин аябай баалуу болот да. Токтогулдун комузундай болчу. Талашка түшүп, Талашка түшүп. 2-класстагы комузум үйдө илинип турат деп калбаңызбы агай? Ал комузду черткенге үйдө таланттуулар барбы? Мисалы үчүн кичинекейлер, балким уулуңуздарыңыздан. Баламдар оолоп, мен өзүмдүн уулум бар. Кудай буйруса эми кесибин өзгөрттү. Былтыр Акбайлар өздөрү болду. Былтыр 30 жылдык концертинде ошол уулум ойноп чыкты. Биз өзүбүздү Камбаркы менен Машба тойдон чыктыбыз. Элеман деген жакшы артта келаткан бир чоң комузчу жигитибиз берип өтөбүз. Комуз агасы менен ойноп чыкты уулум. Ал уулум ошол Сыбысыда ойнойт, Чопачордо ойнойт, Оз комузда ойнойт, комузда ойнойт. Бирок ушул мен жака эметкен жок, ушул өсүмө кабыл алайын аты, бирок кесибин өзгөртөйүн деп өтүп технический жагында окуп атат, азыр 3-курста окуп атат. Ийгилик каалайлы окусун анда. WhatsAppка келген билдирүүлөр бар экен, агай кандайсыңар? Санжира радиосу улан сага ден соолук каалайбыз дейт. Чыгармачылыкта ийгилик гана болсун, баардык тилеген ойлор кешикке ашсын. Эл артисти бол Жумгалдан деп бизге билдирүүсүн калтырган. 57-75 менен аяктаган угарман экен. Андан сырткары дагы ден соолук чыгармачылыкта ийгилик бар бол акылга салам дейт. 18-72 менен аяктаган Мирлан деген угарманыбыз билдирүүсүн калтырган экен. Ардактуу угарман, 57-77-98-0312 бизден түз байланыш үчүн кызматтык сандар. Андан сырткары WhatsApp номерибиз 0507-77-97-98 сандар. 14-сааттын 46-мүнөтү. Келиңиздер анда. Улан Мырза Акылага сиздерден дагы бир керемет чыгарма угалы дагы. Андан соң кайрадан сөздү узатсак. Санжырага келгенде комуз менен ырдаш элем булурду. Муну Акбай көрсөм Бул чыгарма Рыспай Абдыкадыров агабыз аткарып жүргөн экен. Бирок ошол Рыспай агайдын китептеринин ичинен автор катары ушул чыгарманы таап алган жокпуз да. Мүмкүн башка бир инсандын чыгармасы болсо керек. Бул иш аткаруучу жаатында да көрүп, жана Кара Шоро деген ырлар аткарып жүргөн. Сагынам Мусабаевдин. Мүмкүн ушундай бир автор бөлөк болсо керек. Суранам деген чыгарма, ошону да көрөлү. Келиңиз.
кускандай айдагына ошол сенин жыргалына жетип кара көз кандай айдагына күндү түндү айтор сенсиң ушуну чала кубарым сезип жүрсүң бир мен ушуламадым сездирип той сен оюңду сурадым сезип жүрсүң бир мен ушуламадым сездирип той сен оюңду алтынын берип айткым келет ардай. Эй, бул кол чабууларды бизди угуп көрүп жаткан угарман көрөрмандардын алкышы деп билели. Эфирибизди алдын көздөй улантабыз. 57 77 98 0312 биздин кызматтык сандар. Мына ушул мүнөттөрдө байланышка келсеңиз сизди кабыл алып, толкунга кошуп ой пикириңизди уга алабыз. Андан сырткары биздин WhatsApp номерибиз 0507 57 77 98 сандар. Биздин YouTube каналыбыз аркылуу дагы көрүп өзүнүн ой пикирин жазган көрөрман угармандарыбыздын саны арбын. Аны эфир алкагында эгерде убакыт болуп калган болсо, өз таригине жеткиргенге аракет кылабыз. Коногубуз бар, саламатсызбы? 43-35 менен аяктаган угарман, бирдигиңизди толуктап кайрадан байланышка келгенге аракет кылыңыз. Биз сизди о толкун аркылуу күтөбүз. Сөз кезегин мен Улан агабыздын шакирти Кенжебек мырзага узаткым келип турат. Келиңиз, сиз эң алгач Уланга Чыкналиев деген ысымды качан, кайдан уктуңуз эле, кантип тааныштыңыз, кандай шакирт болуп жүрөсүз дегендей? Мен алгач жолу бир консерваторияга бир концерт менен баргам. Анда ырдай элек менен тааныша эле кезде эле анан ошол жактан сүрөтүн көргөм да. Бага жакшы бүтүрүүчүлөрдүн сүрөтүн илип коет да. Бүтүрүүчүлөрдүн сүрөтү турган ал жерде ар тармак дирижеру бар, ар тармактын инсандардын сүрөтү бар эле ошол жерден бир көргөм да. Анан кийин чоң бир филармонияда чоң концертте биздин номер ошо Улан Майкеден кийин экен да. Анан качан чыгабыз деп көп бийчилер айтып калат, кимден кийин экенбиз, карап койгулачы номер деп. Анан ошол Улан Майкеден кийин экенбиз да. Анан ошондор дагы биринчи жолу ошол жерден уккам. Анан дагы бир гастроль болуп калып, ошо Буйруктанбы, Акмаралдан мен эле барып калдым. Турцияга бардык. Анан барганда эле номер алып атканда ошо Улан Майке менен бөлүнүп калып турганда мен жалгызмын да. Башка бийчилер барса дагы 2-2ден же 3дөн кетирчү да. Анан мага киши жок. Ошо Улан Майке, анан Тебир Назаров болуш керек эле. Чогуу бир бөлмөдө болуп калдык. Анан ошол жерден жакындан таанышып. Анан каякта окуйсуң деп, ал кезде мен искусстводо окучумун. Анан комуздун эртең тамактанып келип, анан бир сыйра чертип отурду, анан мага берип, мени ырдатып көрүп, анан менин кемчиликтеримди айтып, ошол жерден бул жериң мындай кылыш керек, тигини ырдашың керек деп, анан эртеси жанын койбой сурай баштадым. Анда буягын көрсөтүп бер, тиягын көрсөтүп бер. Анан экөөбүз эртемен туруп алып, майкачан туруп алып, күскүнү карап алып, анан көнүгүүлөр менен кыйкырышабыз, көрсөтөт. Буягыман кирет, буягыман чыгып кетет, кайра туурап жасап көрөм, окшошот, ооба дейт, кайра эле жок. Ушинтип. Андан кийин дагы бир гастролдо дагы ошондой чогуу болуп калды. Өзүм эле уже сиз менен чыгайынчы дедим. Дароо эле жеткенде эле айттым, мен сиз менен бөлүнөйүнчү деп. Анткени ошол 10 күндүктө пайдаланыш керек болуп атат да. Дагы сурап калыш керек болуп атат да. Ошончо чыгып бир топ Эрдоон сырларын ошол жактан сурап, анан эми шакирти болгондо кандай көп шакирт десе элестетет да, көп сабакка барып окуп деп мен өзүм элестетем, өзүм айта алам да, мындай шакирти болгондо биз илгеркиче шакиртпиз деп айтып калам. Себеби мурда атайын класс же бөлмө болгон эмес да, ээрчип же болсо ат менен бастырышып, үзөңгүлөш, ээрчип тияка барып ырдап,
практика жүзүндөчү. Ошол сыяктуу жана акыл байкем айтпады дөңгөлөк үстүндө деп. Биз ама азыркы замандын талабына жараша ат менен гастролдой калды дейм. Дөңгөлөк үстүндөгү устат шакирт болуп жүрөбүз. Ошол чыгармачылыгыңызга ийгилик байке. Көптөгөн ийгиликтерди багындыра бериңиз. Мен бул байкемди эсептейм. Атай Мусаны таандытуучу, кийинки муундарга жеткирүүчү. Ошол кандай чыгарылса ошонун өзүндөй кылып, кийинки урпактарга жеткирүүдөгү бир топ ырчылар бар. Ошолордун ичинде төбөсү көрүнүп калган агаларымдын бири, кыргыздын чыгаан уулдарынын бири десем болот. Жолуңуз шаар болсун. Ошол жоргоңуздан жаспай жүрө бериңиз. Сиз бар, биз сыймыктанабыз. Мен таянам дегендей, көп жерлерге барганда чалам. Кээде WhatsApp аркылуу ырдашып ийме жайыбыз бар. Анан өзү жүргөндө дагы эме кээде чалып калат же WhatsApp'тан кетирип да бир ыр эсине түшсөчү, ушул сага ылайыктуу экен. Мону бир байкап койчу деп, дагы бир кетирип коет. Анан мен кайра жөнөтөм, анан кайра ошентип да жүрөбүз. Айрыкча муну көбүнчө биз жана коронавирустун убагында 2020-жылдары ушундай үйрөндүңөр. Ошону экөөбүз баштаганбыз негизи, онлайн сабак дегенди. Кыргызстан баштай электе. Сонун бар болуңуздар. Азыр алдыдагы убакта дагы сөз кезеңин сизге узатам. Кенжебек мырза, акылак айтсаңыз, жогоруда айтып калбадыңызбы, 22 жылдан ашуун биз улан менен дос болуп жүрөбүз деп. Ошол жылдар аралыгындагы эсте кала турган кандай жакшы жаман күндөрдү бир О, Жумагүл, эсте кала турган күн көп болду. Анын баарын айта берсек. Үстүртөн айталы эми. Экөөбүз 2005-жылдары, 2004-жылдары аябай эле тыгыз чыгармачылык байланышта болуп калдык да. Ал убакта азыркыдай жанагы онлайн деген жок, жөнөкөй телефон, Siemens, Nokia дегендер менен телефон аркылуу сүйлөшүп, могу ырдын таналистин табайлы, мындай. Анан бизде ушундай нерсе бар экен. Өмүрүбүздө биринчи жолу ырдап аткан чыгарманын эки күнгө бөлүп кеткен мүмкүнчүлүгүбүз бар экен да, көздө бир ушул Кудай таалам берген мүмкүнчүлүк экен. Ошол жагыбыз жакшы. Анан эми бир жактарга чыгабыз, концерт болот, жакшылык болот, анан кетип барат. Ал кезде машинабыз да жок, анан Уланбайдын комузу жеңил көтөрө алат, анан менин аккордеонум ордо. Анан кээде айтам, сен деле көтөрсөң мону деп. Ошондой бир жакшы күндөрүбүз өттү. Көз 2007-жылы Гуанчжоуга бардык, бир иш сапары менен Кытайга, Гуанчжоуда. Анан тропический өлкөдө баягы провинцияда. Ысык аякта жай болбойт экен. Анан биз күздө моундай кийинип алып барганбыз. Түшсөк эле ысык экен. Элдин баары шортла, футболка чаң жүрүшөт. Биз боргулданып тердеп анан кийим алдык. Анан тиги отелге барып жатып атабыз да. Анан 17-12 этаждан экен биздики кабаттан. Анан чыгып барып эле анан мен чарчап эле жатып калдым. Парданы ачып туруп анан кайра жап деп биз канчанчы кабатка чыктык эле. 12-17 десем. О жерде машина өтүп кетти го. Көрсө жана эстакада жолдор экен. Ошол жакта бир кызыктуу окуяларыбыз көп болду. Байпактарыбызды, ич кийимдерибизди жууп алып, батарея издейбиз да. Көрсө аякта батарея болбойт экен да. Өзү кыш болбосо каяктагы батарея. Биз да обычно батареяга жайып коебуз го. Ал жакта дагы ошол кыргыздарга керек болсо ошол кытайларга биз өзүбүздүн кыргыздын аспаптары жөнүндө, кыргыздын чыгармачылыгы жөнүндө бир топ маалыматтарды берип келдик. Ал эми Кыргызстандын ичинде экөөбүздө көп алыс жол жүргөн бир учурларыбыз болот. Ошол учурда бул көп кырдуу талант десем жаңылышпаймын да. Деги эле ушул комуз сээптеп аткаруучулук деңгээл, баягы этнический ырларды аткарып, ошолорду изденүү менен ошолор баягы куйма кулак деп коет, угуп туруп эле жаттайт да. Анан алыс кетип баратканда кээде ошо машинада уктайм да, уктасам анан бул жолдо кетип барат, анан Манас айтып берет мага. Манасты жакшы. Мен угуп калгам. Манас айтып. Манасты. Эфирде Манас суранат окшойбуз анда,
мүмкүнчүлүк болсо эфирдин аягында. Кудай буйруса. Ошол эми Кудай кут кылсын. Дайым эле ушул эфирлерде чогуу болобуз. Баягы 2,5 бүтүн деген сыяктуу эле. Экөөбүз баягы экөөбүз тең эркек болгондон кийин мүмкүн ушул экөөбүздүн комуз менен аккордеондун ортосундагы гармония, анан экөөбүздүн ырдап аткан чыгармачылыктагы гармония ошол туура келип калды окшойт да. Башка деле өнөр чөйрөсүндө жүргөн жора жолдошторубуз бар үзөңгүлөш. Бирок экөөбүздүкү эмнегедир жакыныраак. Өзгөчө жакыныраак. Сонун. Манастап айтып калган себеби мынабу биздин Камаркан электроакадемиялык ансамблдин кайсы бир солист болбосун же кимиси негизи эле кимиси болбосун, музыкант болбосун, баардыгы шайма-шай жүрүш керек. Биздин маэстро Рысбек Жумакулов ушундай Талап коет. Ушундай талап коет. Сен ырчысыңбы? Ырчы бойдон калбашың керек. Сен комузда да ойношуң керек, Оз комузда да ойношуң керек, чопочор болобу. Кыскасы баарын ойной беришиң керек. Ошол учурда сен аткаруучу болгондон кийин сен манасты айтышың керек. Мен Камбарканда бичлер болуп калганда бийлейлекми, калганы кылып атабыз. Анан эми шакирт даярдап атпайбызбы? Шакирт устат мына Кенжетай айткандай устатты жанына жүрүү эле эмес. Мисалы мен Улкун Мырза Полотовдон ушу вокал боюнча кесип алган болсом, мен азыркыга чейин окуп келатам да. Ырчылыкты. Оркестрда сенин мугалимиң, дирижерүң. Менин азыркы мугалимим Камбарканда бул Рысбек Жумакулов. Кайсыр болбосун, кайсырды ырдабасын, ошол киши менен түстөп, ошол ордуна коет. Мен аны кыйкырып аткан жеримди кесет. Бул кишинин өзүнүн бул башка бир өтө бир мындай айтканда өтө бир оор кесип да, бул дирижерлук. Өтө көрөгөчтүктү талап кылат. Анан мына күскүдө туруп алып ырдатчы деп атпайбы? Күскүдө туруп ырдаткан эмеси бул Саламат эженин мага үйрөткөн нерсеси. Саламат эже мага устат. Өң бар, бой бар деп сүйлөйт эже. Ана бетке чаап, бетке сүйлөгөн адам го. Карабайсың күскүдө деп сүйлөйт. Күскүдөн карап ырда. Күскү сени түстө, сен өзүңдү түстөбөсөм, сени бирөө түстөй болам деп сүйлөйт. Ар бир адамдын өзүнүн орду бар. Ошол ар бир мугалимиң болуш керек да. Анан мен да ошол ордон көргөндө буларга көрсөтөм да. Ооба да. Сонун. Акыл агам айтып калбадыбы, манас айтып берчү депчи. Ошол манасчылык өнөрүңүз негизи жаттамабы же чын эле? Жок, бул манасчылык өнөрү, манасчылыкка башот менен кириштин өзү не деген түйшүк, не деген азап. Кээ бир айтып атат, кээ бир манасчы мен түшүм аян берип анан мен манас айтып калдым, сөйтүп калдым. Жок, мен буга карама каршымын. Азыркы манасчылар жаман көрбөйт болуш керек. Манасчылар мына кечеки заманга чейин 19-20 жылында өткөн Саякбай Каралаев. Ondan keyinki manasçı menimçe çıkar elek. Meniki manasım jөн эле жаттаман эле жөнөкөйлүү. Ошол эле ансамблге ылайыкташылган манас. Болгон изденүү ошол кайсы ля болсо лядан айтып жүрүп отуруп, аякта эми убактысы бар, мерчеми бар, ошо токтошуң керек. Аны мен кургур ойлоп атпаймынбы, Кудай таалам муну ичине салып берген. Негедир бир ошол учурда маэстроусуна талап койду, манасты жашың керек, карашың керек. Биз 20 мүнөткө чейин карап койдук. Анан экөөбүз көлгө кетип атабыз, көлгө кетип атып анан мен машинада урулда кетип атсам бул боомдун ичинен уктады да. Мен уктап алганчы досу майдай башыда болуптур деп анан чөтө менин да уйкум келе баштады. Не кылыш керек? Ырдасам ырчы билет. Анан ошол учурда пайдаланып ошону даярдап коюш керек да. Анан ошол жерден анан 3 муунду, кадимки махабат дастанды 3 муунду, анан ошону алып аябай жаттап ошо менен алек болуп аткан учурум болчу. Анан ошону анан
айтып кетип атпайдым. Айтып кетип атса мына окуп кетип атыптыр да. Эй, сен кадырлесе чоң манасчы турбайсың? Манасчы керек десе, мен сени чакырам бүгүндөн баштап. Ошондон баштап билет манасчы экенин. Сонун жигитке жетимишөөнө ыраазычылык кылат деген макал сизге таандык болсо керек, агай. Бар болуңуз. Угармандар, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз кутмандыгыңыз менен. Рахмат, өзүңүздөргө тынык эфир. Бүгүн абдан жакшы, таланттуу инсандарды алып келиптирсиздер. Баардыгына эң биринчиден ден соолук каалайбыз. Үй бүлөлүк ынтымак, анан ошол өзүлөрүнүн ошо творчествосу алгылай берсин демекчиз. Анан биз аябай сыйлайбыз Качкынды. Качкыналиев ооба. Кечиресиздер, эфирге чыкканда толкундан отпайлык го. Булар ар дайым жүрүп, аябай өздөрүн жакшы алып жүрүп атышпайбы. Ошол Качкыналиевке бир сунушум бар эле да, менин жолдошум бир обон чыгарат өзүнчөчү. Анан ошол бир ыры менен өзү музыкант эмес, врач да. Анан баягы элде бар да мындай өнөрлөрчү. Ошол ырын ошо Качкыналиевке ошо берсекпи деп ойлогонбуз да, ошо үнүнө да туура келет. Анан өзү тематически да жакшы. Ал ырды Казакстанга барып ошол бир авторский песня деген бир фестивалга катышып, анан 5-6 жыл мурун ошо байга алып келген. Анан ошо мындай угуп калганда элдер сурашат эми кээ бирөөчү, анан ошо эч кимге бере элек. Ошону берсек ошо ырдайбы же буларда өзүнчө эле атайын бир мындай неме барбы деп атпайм, график только мындай. Жок, аны эч кандай немеси жок. Албетте жолугуп, угуп, баарлашып, анан сүйлөшүп отурсак болот. Эмнеге ырдабаса болбойт, ырдаш керек. Жалаң эле окуган билимдүүлөрдү эмес, талантым бар элде да эже. Демек сунушун кабыл аласыз, Сунушун кабыл алам. Ардактуу угарман, 0702 57 77 98 бул биздин WhatsApp номерибиз. Сиз өзүңүз жөнүндө кененирээк маалыматты ошол номерге калтырыңыз. Биз эфирден кийин сизди Улан Качкыналиев менен байланыштырганга аракет кылабыз. 15-сааттын 6-мүнөтү угарман, жаңы саатка көчтүк. Алдыдагы 50 мүнөт аралыгында биз эфирибизде жыйынтыктайбыз. Бул аралыкта сиздин ой пикириңизди угуп, саламыңызды өз дарегине жеткиргенге даярбыз. Учурдан пайдаланып көрүүчүлөргө дагы узатып өтөлү. Улан Качкыналиевди сиз биринчи жолу кайдан көрдүңүз эле, кайсыларын уктуңуз эле, кайсыл аткарганыры өзгөчө сиздин жүрөгүңүзгө жакын, кайсыларын уккуңуз келет? Эгерде суранычыңыз болсо дагы билдирүү калтырсаңыз, биз эфир алкагында орундатып бергенге аракет кылабыз. 57 77 98 эске салам, 0312 шаарыбыздын коду. Бул биздин сиз менен бизге көпүрө боло турчу кызматтык сандар. YouTube баракчабызга келген дагы билдирүүлөрдү өз дарегине жеткирип өтпөсөм болбойт. Ардактуу угарман, саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Тунук эфирдейт. Бүгүнкү келген ырчылар үнүңүздөр оолой берсин. Биз Москвадан көрүп жатабыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм деп Самара айым билдирүүсүн калтырган экен. Улан, ишиңе ийгилик, ден соолук каалайм. Чыгармачылыкта ийгиликтер көп болсун, акылга дагы ийгиликтер боло берсин дейт. Мына ушундай билдирүүлөр өтө көп, санаарбын. Программабызды уланталанда келиңиздер, кезекти ырга узаталы. Бүгүн Кенжебек мырза өзүнүн устатын куттуктап бизге жакшы чыгарма аткарып берем деп отурат. Келиңиз, кандай ыр угабыз сизден? Негизи эле мен ойлоп жүрчүмүн да. Ырларды жаттап отуруп, көбөйдү болуш керек меники деп, анан ушул бир күнү Улан байкемден сурадым да. Эсте канча ыр бар десем, 250ден ашып келет дейт. Сизге канчалык калды? Айтпай эле коюнан мен бир 60тан ашып алган. Десем, сеники эле нормально эле, болот сага ошол эле. Азыр болот. Ситке канча деп жатпайм десем, 200 өткөндө бир отуруп санап көрдүм. 250ден ашып калыптыр деп. Насага. Сары сиздер деле күбө болсоңуздар керек. Ушу эфирге келген сайын жок дегенде бир 2 чыгарма менен бир жаңылык киргизет. 2 чыгарманы мурункусун айта албайт, кээ бир ырчылар таарынбасын. Баягы эле бир 5 эле келе бергендерди эле мен көрүп атам, угуп атам дегендей жаман көрүшпөсүн. Анан мен ушул баалаган жерим ушул ар бир келген сайын жок дегенде бир 2 жаңы чыгарма кошуп келет да. Ооба. Ыр-буржуну жаңыртып турат демек, Дайыма талыкпай, ушу эмгектенип жүрө бериңиз. Мен анда Дүйшөнбек Үкүев агамдын Курбулар деген чыгармасын аткарып беришке аракет кылайын.
Yazlar caylar güzdür gitti, kırkırlardan apakay karlar gitti. Bir gezdeki kaparsız kat kırıktar, ey vurgular. Aytkıla çivildin yaştık kayda gitti. Ayoşolu suday tulup kat kırıktar, azazdan alıstadı canını kay. Bir sezim gönlüme uyup barar, ey vurgular. Baştalganı canına sağınıştay. Bulbuldardın jakşündörü, örüktürdün tөгülgön ak güldörü. Bülkülör bir gezekte jırgap gülgön, ey vurgular. Aytkılaçı kayda gitti gördün örtü. Bülkülör bir gezekte jırgap gülgön, ayda gitti gördün örtü. Aytkıla çevildin yaştık kayda gitti. Рахмат. Улан Качканалиевдин шакирти, дөңгөлөк үстүндөгү шакирти деп коеюн, Кенжебек мырзанын аткарышындагы урбулар чыгармасы бул толкунда жаңырып өттү, ардактуу угарман көрөрман. Биз болсо программабызды улантабыз. Катарыбызга жаңы эле кошулсаңыз, сиз Санжыра радиосун угуп НТС телеканалын көрүп жатасыз. Бүгүн селкинчексиз жөнүндө долбоорунун башкы каарманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Улан Качканалиев. Угарман бар, саламатсызбы? Саламатсыңбы, Сисимагүл? Кош келиңиз кутмандуу күнүңүз менен. Кош келдик, рахмат. Сага тунуу эфир каалайм. Чоң рахмат. Бүгүнкү формаң аябай сонун экен. Чоң рахмат. Оюмо, чыптамаң, көйнөгүң дегендей. Анан бүгүн эми Улан мырзага кааларым чыгармачылык ийгилик, ден соолук каалайм. Сонун ырларды дай беришsin. Уландын көп эле ырларын угам мен. Нарындан жазган саламгат, жайроодон бир элес деген ыр бар болуш керек эле. Анан Акыл мырза менен ырдаган жана Көл баяны деген ырды аябай жагат да. Мүмкүн болсо ошону ырдап коюшса. Анан Кенжебекке чыгармачылык ийгилик, Уланга дагы чыгармачылык ийгилик, эл артист деген наамга жетсин. Наамды алып койду. Анан Акылга дагы чыгармачылык ийгилик каалайм. Акылдын чыгармачылыгын аябай баалайм. Мүнөзүн ырдаган ырлары аябай мындай кишини эс алдырат да. Үнү да сонун. Анан Жумагүл сага тунук эфир каалайм. Чоң рахмат. Бишкектен Шакен эжең. Шакен эже бар болуңуз. Байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз. Сиз суранган чыгарманы бүгүнкү эфирдин таланттары алдыдагы мүнөттөрдө сөзсүз түрдө аткарып беришет. Болгону сиз биздин толкундан, биздин экрандан алыстабай туруңуз. 57-77-98 биздин түз байланыш үчүн кызматтык сандар. Кезектеги суроо мен бүгүн жандап келген конокторго узаткым келип турат. Кенжебек мырза, Акылга айтсаңыз, негизи чыгармачылык жол башка, анан адамгерчилик деген такыр башка нерсе. Адам катары Улан Качканалиевке сиздер кандай мүнөздөмө бересиздер? Кандай жакшы сапаттарын баса белгилеп айткыңыздар келет? Анан эниси катары сиз кандай жакшы сапаттарын өзүңүзгө ката алдыңыз, сиңирип алдыңыз, сактап алдыңыз дегендей. Улуулардан баштайлы, келиңиз Акылга. Сыныктан башкасын баары жугат дейт. Улан Качканалиевден кандай сапаттар сизге жукты? Окшошуп деле баратсаңыздар керек, Адам пендеси ушундай болобуз да. Эч качан жакшы жагыбызды айтпайбыз, анан жаман жагыбыз бат эле көрүнө калат да. Ооба да. Анан мен биринчи жаман жагынан эле баштайчы. Келиңиз. Бул киши өтө
сезимтал, назик да. Сезими назик анан. Баягы биздин түштүктүк туугандар айтып коет. Bir söz kam, iki söz ашыкча депчи. Бир жарымды сүйлөш керек болсонда? Bir жарымды ченеп туруп сүйлөш керек. Жолдош катары менин купулума толгон үчүн ушунча жылдан бери жолдош болуп келатам. Адамгерчилик, адамчылык сапатыбыз мынакей жашыбыз деле 50-ге келди. Балдарыбыз неберелүү болду. Неберелер чоңоюп атат. Жакшыдан башка сөз айта албайм. Себеби дегенде мен мисалы үчүн уланды жок, бул кыялы начар дей турган болсоң, баягы досуңду көргөзсөң, сенин ким экениңди айтам деген сөз бар. Да. Мен кандай экенин билип алышыңар мүмкүн дейсизби? Ошон үчүн мен жаман экенин билип албагыла, ошон үчүн мен уланды жакшы гана сапаттармайм. Сонун келиңиз Кенжебек мырза. Мен бир байкап калганым, бул киши улуу менен дагы анан кичинекей бала менен да тил табышып кете берет да. Кээде ошол Акмаралдын менден башка да балдар менен өзүнчө тамашалашып кетет. Кайра улуу муундун адамдары менен алар менен өздөрүнүн темасында жаш бала менен жаш балача башкача айтканда кандай адам болбосун, кандай курактагы адам болбосун, ошонун тилин табат да. Ар кимдин өз деңгээлинде сүйлөшөт. Өз деңгээлинде тил табыша алат. Ошонусун баалайм. Анан көбүнчө эле жеке эле чыгармачыл эмес, үй бүлөлүк жашоодо дагы байланышып келебиз. Көбүнчө кеңешин айтат, көп кеңешин айтат, мындай кыл, тигиндей кыл болуп. Турмушта дагы, чыгармачылыкта эмес, турмушта дагы чоң жардам берип келаткан турбайбы? Сонун бар болуңуздар. Турмушта сабак берип, акыл үйрөтүп, чалынып баратсаң, жөлөп тургузуп, түз жолго салып турган аалдын бар экени кандай бак? Ошо машинадан бери могу жерге оңдот, мына могу жер жакшы карайт деп, бас сени бир көрсөтүп коеюнчу, мына могу жерден алмаштырасың. Мына тетиктерин деп, ошого чейин барып калабыз. Сонун. Байкең менен бир тааныштырып коеюнчу, могу сенин идиң болот деп. Акыл Куштаев менен сизди уланга чыкканда эле тааныштырган. Сонун. Биз болсо WhatsApp'ка келген билдирүүлөрдү, YouTube'ка келген билдирүүлөрдү жаңыртпасам болбойт. Мен угуп жатам Коксайдан дейт. Анан ырларынан көбүрөөк бергилечи, көбүрөөк сүйлөп жатасыңар дейт. Ыр суранган угармандардын саны өтө арбын. Келиңиздер ырга кезек берели анда. Көрүп жатканыңыз Санжара радиосу НТС телеканалы. Ардактуу угарман, селкинчексиз жөнүндө долбоорун угуп жатасыз. Сиздин кызматыңызда аты жөнүм Жумагүл Замирбек кызы. Алдыдагы жарым саат аралыгында биз бул эфирибизди жыйынтыктайбыз. Мына ушул мүнөттөрдө байланышка келип, өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып, саламыңызды жолдоп калыңыз. Бир чыгармадан кийин бирдеңизди толуктап туруңуз. Мен сизди катарга кошконго даярмын. Келиңиздер. Асан Керимбаев агабыздын жана эжеке суранып кетпедиби? Апа дейин десек биз деле 50-ге келип калдык, эжекелер дейинчи. Бул эле болот го да. Өзүбүз 50-ге келип алып анан жаш эле келиндерди апа деп алса уят болуп калат. Апа деп таарынтып алар да. Таарынтып, ошол эжекебиздин суроосуна жооп, суроосу боюнча ошол Көл Байрамы деген чыгарманы ырдап берели. Келиңиз. Korkağanın
Aransız yıldız jarkın Kıyamamday kalan gözü darkın Dolu yaşlarına yanında topladı Dolu geldin gülöründen kalıbıma Topla buldum kırlarından kalıbıma Tolkup taşıp çoğunlarında bulundu Yetincikten kayralar kayırdı Tokçulukta sözüm olman denizli Tolkun güzel kolun aşırı Tolkun güzel kolun aşırı Öldüğünde bir yaşanan yer kalır Görgün alan unutulmaydı Göbizlerimiz bağlanıptı neresi Göp kız jigit göl üstünde Göp kayıkçam göl üstünde Göp kız jigit göl üstünde yırlar Эй, баракалла, азаматсыздар. Карбонуттар боюнча уларды жаңырталам. Суранычтар боюнча Көл баяны чыгармасы жаңырып өттү. Жогорудагы Кенжайым бизге билдирүүсүн калтырган экен. Акыл балам апа десең таарынбайм дейт. 65 жаштамын дейт. Апо дей бер деген деп өзүнүн уруксатын бериптир. Кенже Берели бирок 15 эле жаш улуу экенбиз да. Ошондо 15-инизде кандай кылат? Эми сиздей сыймыктуу таланттуу Жаш балдарга көрүнөт окшойбуз го дейм, ооба, жаш көрүнөсүз. Анан таланттууларга апа болуш деле өзүнчө бир сыймык да. Угарманыбыз бар. Кабыл алып катарга кошолу. Саламатсызбы? Алло, Угарман эфирде, сиз келиңиз. саламатсыздарбы Санжара? Биз жакшыбыз, сиз кандайсыз, келиңиз? Жакшы, мен бул атым Улан Бишкектен чалып атам. Улан мырза, угуп атабыз сизди. Бүгүнкү конокторду көрүп отурабыз, абдан жакшы. Эми Уланды ким тааныбайт, Улан менен сыймыктанабыз, Улан менен мактанабыз дегендей. Кандай жакшы ырларды ырлайт, сонун ырларды да бизге окшогондордун көңүлүн терин жазып, мындай монкун кандырып ырдаган балдардын бири менден өтө эле күчү экен. Анан эмне дейт, Улан мисалы эми эле бул жерде Кенжебек айтып атпайбы? Мен 60-тайырым бар, байкемди сурасам 250 деп. Эми ушу кээ бир азыр эстрадный ырчылар бар, 30га жаша чыга элек өткөндө бир мактанып атат телевизордо, түз эфирде меники 1000ге жетиптир депчи. Анан мен угуп алып, дедим, аны 1000ге жеткенде ошо 1000дин өзү канчасын кайра ырдай алат болду экен алар. 1000дин ырдаса бир 5 ырдайт, а бирок Уланды мисалы кайсы игибей ырды сурасак, комузун колуна алып ошо турган жеринен тургандай ырдап беретине мен Уланга ишенем. Анткени даана эмеге берилген ырчылардын бири Уландан игибей ырды сурасаң, ошол момент ырдап кетерине мен 100% ишенем. Бар болуулар, ишиң ийгиликтүү болсун, ден соолукта бол, мына жакшы келатасың, ушунуңан жазба, буюрса көп эмгек боло берсе да көп ой тилектерин ишке ашат деп ойлойм. Эмгек сиңиргениң да кут болсун, алганың анча көп боло элек. Анан могу эми кимди да жакшы тааныйм, акылдуу Санжарага келгенде мен Санжаранын селтинчекти ушулар үчүн деле көрөбүз деп айтсак ашыкча болбойт. Акылдын да ырдоо эмеси башкача, акылда жакшы ырдайт. Өкөнөтөң иши ийгилик.
ден соолукта болсун, үй бүлөлөр менен аман болушsun. Анан буюрса ушулардын өрүн угуп эле биз кубанып жүрө берели, эчтекеден кем болбогула, биздин силерде ырчыбыз баарына биз абдан кубанычтабыз. Анан бул кенжебектен ушу байкелерин тартып, ушулардан аздан аз кем болбо. Анан улан менен акылга ийгилик бар болгула, аман болгула. Бар болуңуз. Ыраазычылык билдирели. Улан мырза, байланышка келгениңиз үчүн келип туруңуз. Кезектеги угарман, саламатсызбы? Саламатсызбы, жума күнү кандай, Жакшы. Баары сонун, сиз кандайсыз? Жакшыбыз, коноктор кош келипсиңер дейли. Улан инибиз келген турбайбы? Мен кызартыктарды тайеке деп коем, мен апам кызарттын кызы да. Кыз менен кеттим. Аны сондай улан тайекебиз келген турбайбы? Ийгилик каалайлы, ден соолукта болсун. Улан чын эле чыныгы жакшы киши. Баарыбыз баа беребиз. Анан акыл дагы жакшы чыгып келатат. Анан бул кенжетай кайраганда тимел улан нөйсү болуп калат экен го. İyi demişçi. Улан кайрыктары бар экен да, окшоштуктары бар экен. Сен дагы жакшы ырчы бол, улан агаңдай бол. Кенжетайга да ийгилик каалайлы, ден соолукта болгула, аман болгула, сокулуктан Динареже. Бар болуңуз, Динареже. Сокулукка салам айталы, байланышка келгениңиз үчүн, жакшы ниеттериңиз үчүн, каалоо тилегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Программабызды уланталы, чалуулардын саны арбын бул айлампанын эсебинен соңку угарман болсун. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы карындашым? Кош келиңиз. Кутмандуу күнүңөр менен. Бирге болсун. Бүгүн жакшы иним келиптир, улан таланттуу, биз жакшы көрүп, ырларын угуп жүргөн. Рахат алып. Мен кааларым чың ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайм. Үй бүлөсү менен, келин бала менен бактылуу болсун. Ошо бардык айтылган каалоо тилектер Кудайым насип этсин улан иниме. Ал эми коштоп келген акыл иниме, кичинекей балага да чыгармачылык, ден соолук каалайм. Бар болуңуз. Карындашым, сизге тунук эфир. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз, байланышка келиңиздер. Эми комуз күйлөнүп, аккордеондо даяр болуп калды окшойт, Кандай ургабыз сиздерден? Эми убакыт деген зымырап учкан куш. Убакыт деген ошол. Жана башында айткандай, биз менен кобурашып отурганга дагы бир 2 саат кошсо деле жетпей калышы мүмкүн. Эмкиге да чакырганга калган калтыралы. Азыр акыл экөөбүз бир элдерден кенжетайга бир орун бергенге убакыт жетет чыгар. Ооба, жетет. Анда заманыбыздын салкары бизге жаңылбайм. Эсенбек Мааланбеков деген улуу устатыбыз бар. Өткөндө мен бардыбыз барабыз го Мончого. Мончого барса парга көтөрүп келип алыптыр, телефон муна күлейсиң деп көрсө мен ырдап турмун. Өсмө бөгүсүп атат, өсмө ушулдурду. Бири барганда ырдап берип койчу, кайра башка чыгып. Санда ошол бул эми Пардага карызыңды азыр берет экенсиң да. Пардага карызды азыр берем. Себеби жарым алып берген да. Тиге заманыбыздын салкалы окурса Полот Багаевда Эчкем мырза элек. Бул оркестрга жазылган. Бул негизи Чолпон байдын ариясы болуп жазылган экен. Эми анан ошол чыгармалар ошол жакта да калып кала бербей, эл арасында ушу комуз менен ырдалып, кийинки жаштарга да ушул комуз менен сиңсе деген чыгарма бул. Бул Кусалык деген чыгарма, Чолпон байдын ариясы дейт. Анан аянда ошол чыгарманы аткарып берели. Мында комуз менен аккордеон коштуп. Бардагы көрөрманыбыздын суранычын Сахра радиосунун сахнаторунда орундаган экенсиз да, келиңиздер. Жылмайы бастады бүдүгөнү,
Sağıngan gezdili gündüz Salamağım aytım var çudayey Asmanlar dikten Tavaramay tavar çuday Asmanlar dikten Buğday cıtılap kelip Aydarım sokkona muzdan çek Berekem ayın gününde bay Betinden ısılar gününde Berekem ayın gününde Gülcan betinden ısılar gününde Berekem ayın gününde Canım betinden ısılar gününde Баракелде заматсыздар. Көпчүлүк угарман көрөрмандын суранычы боюнча керемет чыгарма Улан Качкыналиев жана Акыл Куштаевдин аткаруусунда жаңырды угарман. Программабызды уланталы кезектеги суроо мен Улан Качкыналиевге узаткым келип турат. Агай негизи жогоруда айтып калбадыңызбы 30 жылдан ашуун чыгармачылыктын чейир жолунда жүрөм деп. Анан чоң сахнада дагы кыргыздын каймактары, легендалары деп коеюнчу. Жогоруда өзүңүз айтып калдыңыз, аттарын атап диапазону кенен өтө чоң көлөмдөгү чыгармаларды аткарып келатасыз. Өзүңүздүн үнүңүздүн өзгөчөлүгү менен нукура бир колоритте деп айтайынчы. Анан ушул сапатты кантип сактап өзгөртпөй үнүңүздү багып келатасыз. Негизи бар да ырчылардын арасында бирөөнү турагысы келгендер, бирөөгө окшошуп кеткиси келгендер дегендей. Сиздин үнүңүз болсо бир калыпта ар дайымкыдай чыгармалар өз орду менен эч кандай өзгөрүлбөгөн, ийине жеткирилип аткарылган. Жалпы жолунан ошол өзүңүздүн үнүңүздөгү сапатыңыз өзгөрүлбөй келе жаткан. Бул сапаттын мага көбүнесе тарбия берип келген өзүмдүн азыркы канча жылдан бери камбарканда мен деле ушу бала болгом, мен деле бирөөнү туурап даган күндөрүм болгон. Мен деле бир кезде Полотов болгум келген. Бир кезде мен деле Замирбек Үсөнбаев болгум келген. Бирок ошол нерсенин баарын бир калыпка калтырып аландай эмес, мынандай деп алып келген. Оркестрга, чоң оркестрга алып келгенде ырдагандагы Бакыт Телегенов деген маэстробуз бар. Бул иште өзү бир сырдуу киши, өтө улуу инсан. Бул ишинин да салымы чоң. Аландай ырдалбайт, алда момундай ырдалат. Бул сага момундай отурат. Боулар сага болот, мына болбойт деп коет. Андан кийин да кайра ошол өзүмдүн эң биринчи иштеген ошол биринчи талпынып канат күйлөп чыккан жер муну Камбаркан ансамблиндеги Ырысбек Жумакуловду айтып атпаймынбы? Ушул агабыздын дагы эмгеги өтө чоң. Башкасын да билбейм, мага өтө чоң. Баса берилип айтып кетишим керек. А кишиге дагы коюм менен бардык ырмарын апарып барсаң, жок, бул сеники эмес. Бул сага болбойт. Сенин ырың бул сага жеңил болуп калат. Мына бул сага болот. Сен мунун диапазону да бар, сен турпатыңа да жарашат. Мынандай диапазон мынанча, мынандай ырдалат деп. Мен азыркы устаттарым ушулар. Азыркы устаттарым ушу. Нурак Абдырахманов агабыз менен чогуу иштеп калдым. Бул киши менен да иштеп, ал кишиден да көп нерсени алдым. Эми ал кишиден баягы эски улуулардан калган жеңил ыкмаларды алдым, туура алган жокмун деп айтпайм. Анан репертуар тандоо боюнча Саламат эчеден көп нерсе алдым. Биздин азыркы эркебиз. Азыркы мен устатым ушул Ырысбек Жумакулов. Кайсы ырда барсаң да бул сен ыр эмес.
мына бирек сеники. Сен мынаны кыйкырып атасың, бу кыйкырга турган ыр эмес. Жумшак эле, жеңил желп эле алып койсоң болот. А мынау жерин көтөр, мынау жерин баланчага чейин сос. Себеби оркестровка жазганда ал киши ошондой жасат, биз ошондой ырдайбыз. Мен азыркы ошол жана бир калыпта эметип атканым эмес, ал ошо улуулардын көрсөткөн жолу менен ошого кандай айтса ошо менен ыкман менен келип, оркестр башка, ансамбль башка, комуз менен ырдоо башка. Муну баары кимдир айтышы мүмкүн, а бирок бир эле ырда деп жок, андай эмес. Ар бир эле 3 куплетрдин канчалык түйшүгү бар. Аны тартышка гана жашаган киши гана билет. Мындай адамдар билбеши мүмкүн. Демек, устаттардын тарбиясынын негизинде үнүңүз бир калыпта, өзүнүн өзгөчөлүгүн жоготпой сакталып келатат, э? Сонун учурдан пайдаланып, устаттарга дагы ыраазычылык айтып өтөлү? Албетте, ошондой улуу устаттарыбыз, биздин заманыбыздын залкарлары. Ушуларыбыз аман болсун. Кийинки келечекке бир кадам таштаган мууга бир жакшы нерсени калтырып, баталарын берип, кулап баратсаң тартып алып, жығылсаң түшөтүп коюп. Кыскасы, ушул устаттарыбыз аман болсун. Ден соолукта болобу, көп чыгармаларды жасайбыз. Сөзүңүзгө кошулабыз, Улан агай. Коногубуз бар, саламатсызбы? Алыстап кетти биздин 18 менен аяктаган угарман. Кайрадан байланышка келиңиз. YouTube баракчабызга эфирден кийин өзүңүз бир баш багып, келген билдирүүлөрдү окуп коет окшойсуз. Анткени өтө көп саны, мен бул билдирүүлөрдүн баарын окуганча эфирибиз жыйынтыкталат. Ошондуктан бул эфир толук түрдө биздин YouTube баракчабызда сакталат. Үйгө барганда балким бош убактыңызда ушул билдирүүлөрдү сөзсүз түрдө окуп коюңуз. Анан айрымдарын окуп өтөйүн. Саламатсыздарбы, Санжара радиосу арыбаңыздар дейт. Улан байке, акыл байке жөнүндө мен айтайын дегеним, булар бир гана жакшы ыраазычылык сөздөргө жана сый урматка гана татыктуу, ар дайым бар болушсун деп билдирүүсүн калтырган Мадико деген биздин катталуучубуз экен. Андан сырткары Уланга ден соолук, бакыт таалай калайм, өмүр узун болсун, сени абдан сыйлайм, ырларыңды угуп анан уктайм дейт мына сага. Калиман Жумадылова деген биздин билдирүү калтырган көрүүчүбүз экен. Сиздин ырларыңызды угуп анан уктагандар да бар экен, караңызчы кандай фанаттарыңыз бар, э? Андан сырткары Нурайым деген катталуучу, саламатсыңарбы, Санжара радиосу, Улан Качкыналиев үнү эч качан өчпөсүн, ден соолук, бакыт каалайбыз. Акыл Кенжебек, силерге дагы ден соолук бар болгула. Кенжебек дагы бир ырдаса сонун болмок, суранабыз деп билдирүүсүн калтырган. Анда эмесе келиңиз, угармандардын суранычын четке какпай, соңку мүнөттөрдө анан Акыл Куштаевдин дагы жеке аткаруусунда сурангандардын саны аз эмес. Биринчи Кенжебек мырзага микрофон узаталы, андан кийин Акыл ага сизден дагы бир жакшы чыгарма окусак, анан эфирде жыйынтыктайлы. Келиңиздер.
ойлоп жаттың бекен мен сени таң атқанша баракелде заматсыз чаларды жаңырталы Кенжебек мырзанын аткаруусунда сонун чыгарма. Ардактуу угарман көрөрман, бул чыгарма сиздин купулуңузга толгон болсо, көңүлүңүзгө жаккан болсо анда байланышка келиңиз, дагы ой пикириңизди калтырыңыз. 57 77 98 биздин кызматтык сан. Саламатсызбы? Саламатсыңбы? Кош келиңиз. Мен Курманжан апа, жакшы артисттер келиптир. Уларды биз дайым барктайбыз, сыйлайбыз, үй бүлөбүз менен отурабыз. Жакшычы. Ошо менен бирге коштоп келген Акыл, Кенже, булар да жакшы дышат. Билебиз муну Акылды да Санжирадан көрсөлөк дайымачы. Бардыңарга бекем ден соолук, узун өмүр, иштериңерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт. Кайда жүрсөңөр эми ишиңер байсалдуу болсун демекчимин. Дайым бар болгула. Дайым коштоп жүрө бересилерди. Эл артисти деген наамга жеткиле. Жалал Абад обласу Сулак район туруктуу угарман апаңар Курманжан апа. Рахмат. Курманжан апа, байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Жалал Абадка Созакка салам айтабыз. Ар дайым келип туруңуз. Кезектеги угарман 0312 57 77 98 сандарын терип байланышка келген. Саламатсызбы десем алыстап кеттиңиз. Бирдеңизди толуктап кайрадан байланышка келиңиз. Мен сизди о толкун аркылуу күтөм. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиңиз, угарман угатабыз сизди. Кош келдик. Мен Сүйүнө Жеңермин. Бишкектен звонок кылып атам. Мен ушу келген теге Улан менен Акылдын ырларын абдан жакшы көрөбүз. Бул балдар мен ушунчалык ушулардын ырларын аябай сыйлайм мен. Балдарга ийгилик каалап кетем. Денсаулыкта болсун. Ошондой балдарды кичинекей могу келген. Угарман эфирдесиз. Жакшылыктарды каалап кетем. Рахмат, дайыма элдин кызматында болгула. Биз баардык силерди жакшы көрөбүз. Бар болуңуз. Биз да сиздерди жакшы көрөбүз. Биздин таланттар сиздер бар үчүн ырдашат дегендей, сиздер уккан үчүн ырдашат. Андыктан бар болуңуздар. Келиңиз, Акыл мырза, анда кезекти сизге узатайын. Соңку чыгарма болсун. Бүгүн эми Уландын күнөкөр улан да, баягы туулган күнү Уландын туулган күнү дегенде эле болуп атат да. Санжира радиосунда бүгүн Улан экөөбүз эле бир жакшы чыгарма ырдап берели. Сонун болот. Хабибилла Азиреткулов деген агайыбыздын Сен өчпөдүң сезимден деген чыгармасын ырдап берели. Эфирде эле ошо соңуна жетип калды окшойт. Үлгүрүп калалы. Enesinde, enesine erkede
çoktun baktalayı sezingen Oda gözüm o yeri gittin ay sözümdü Bolcavanım bilse biler bir ana Otosuna acıradan ay bozilgen Çıldır öter, yıldız öter Çaştı öter, ay canım öter Yalnız kana sen öçmüysün ay sezimde Çıldır öttü, yıldız öçtü Çaştı öttü, ay canım öçtü Yalnız ana sen öçmedin ay sezimde Yalnız ana sen öçmedin ay sezimde Улангач Кыналиев Акыл Куштаевдин аткаруусунда Сен өчпөйсүң сезимден деп аталды. Ардактуу угарман көрөрман, бул чыгарма программабызды алдын көздөй улантабыз. Соңку 10 мүнөт аралыгында мен сизди кабыл алам. Болгону соңку 3 чыгарманды катарга кошконго даярмын. 57 77 98 0312 кызматтык сан. Байланышка келем десеңиз, мына ушул мүнөттөрдө жогорудагы сандарды териңиз, дагы биздин катарга кошулуңуз. Андан сырткары WhatsApp номерибиз 0702 57 77 98 сандары. Селкинчексиз жөнүндө программасынын бүгүнкү башкы каарманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Улангач Кыналиев экенин дагы бир ирет эске салып өтөйүн. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиңиз. Ооба, келиңиз. Бүгүнкү келген меймандарга, конокторго көз келиптир. Улам ден соолукта болсун, урларын сүйүп угабыз, жакшы сырдайт, актырына, үй бүлөсүнө бакыт таалай каалайм, өзүнө узун өмүр тилеген максатына жетип, жакшы ырдап жүрөсүн, ден соолукта болсун ар дайым. Байланышка келгениңиз үчүн рахмат айталы. Кадырман угарман, көрөрман, биздин катарга кошулаардан алдын үн алгысын алган үнүн бир аз айтып алыңыз. Анткени сиз экөөбүздүн сүйлөшүүбүзгө тоскоолдук жаратып коюшу толук мүмкүн. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиңиз. Рахмат, сизиңе ийгилик, Жубангон. Чоң рахмат. Ден соолук каалайм, урчулар баардыгы таанымал, колдоп жүргөн жигиттерибиз. Силерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Акыл Куштаев, неме Улан, берки жигит баардыгын силерге ийгиликтүү болсун, ден соолугу чың болсун, келечеги кең болсун деген тилектемин. Ana şu Akıl Kuştaev'in ıırlarını az veresiniz ha. Başkalarının ıırları köp bular. İyi dеңиз. Sağ olun ben uğamda. Akıl Kuştaev'in ulanın ıırlarına ver tuzağından. Nötte sıranam. Yemen belki gibi draman korkuttu. Anneme hayatım sakmaya kaldım. Rustam Sakın Ali. Şunda bir esker koydu. Söz. Bilerden ötte mi sıranamın? Макул, суранычыңызды. Менен сүйлөгөн сөздөрү сандыраны шундай жүргүрөп турат. Я кудуздук чагда бар эле да. Ооба. Несе койду. Суранычыңызды эске алганга аракет кылабыз. Акыл агам менен негизи көйгөйүңүздөр бирдей экен деп коеюн, бирок Санжара радиосунан Акыл Куштаевдин чыгармалары байма-бай кеткенин эле байкап турабыз. Анан сиздер угуп калганда эле кетпей калат окшойт, бирок мындан ары угуп туруңуз ардактуу угарман көрөрман. Акыл Куштаевдин аткаруусунда жакшы чыгармаларды биздин толкун аркылуу угуп, анан уккандан кийин бизге билдирүү калтырганды унутпаңыз. Саламатсызбы? Жумагүл, кандайсың? Мен кайрадан да чыгып атам. Шакен эжеңмин. Жара мен сураган, ырымды аткаргандыр үчүн чоң рахмат. Уланга, Акылга, чыгарма тилге ийгилик каалайм.
Анан Кенжебекке дагы чыгармачылык ийгилик каалайм. Мен Акмарал би ансамблин абдан жакшы көрөм да. Бийлери сонун. Көрсө ушу Кенжебекке окшогон койгон балдар бийлешет турбайбы? Баарыңарга чыгармачылык ийгилик. Шакен эжең Бишкектен. Бар болуңуз Шакен эже. Ыраазычылык билдиребиз. Ооба, бийчилер мына ушундай биздин студиябызда отурган бий менен гана чектелип калбай, колуна комуз алып, сонун чыгармаларды аткарышат экен. Кенжебек мырзага учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирели, билдирүү бар экен. Уланга чыккан Алиф Тейлер да калыптырсың дейт. Кандай сонун комплимент, бүгүнкү күндүн комплименти болду окшойт, Дагы талантыңыз ташкындай берсин. Чоң сахналардан көрөлү буюрса. Келиңиздер эми эркин микрофон узатпасам биздин берүүбүз соңуна келип жатат. Кимден баштайлы? Кенжесинен баштайт окшойбуз анда. Кенжеден баштайлы. Келиңиз Кенже. Эми аян мен баштаймынбы? Жалпы угармандарга терең ыраазычылык билдирем. Жалпы мен агаларыма ден соолуктуу болуңуздар. Мага жол көрсөтүп, жеке эле мен эмес, бул искусстводо канча шакирттериңиздер болсо, ошонун дагы артынан да шакирттер көбөйүп дегендей жол көрсөтүп жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Улан Майкестин чыгармачылыгыңызга көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Көптөгөн бийиктиктерди багындырып жүрө бериңиз. Үй бүлөңүзгө дагы бакыт, балдардын кичинекейлерин убайын көрүп жүрө бериңиз. Ошол жакшы күндөрдө ушундай жакшылыктын, жакшы эфирлерди тең бөлүшүп, андан да сиздер дагы бир айта кетчү, сиздердин жалпы жамаатка дагы, Санжыра радиосунун жалпы жамаатына да терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Бар болуңуз, айтканыңыз келсин. Кезек мага келди окшойт. Ооба, келиңиз. Эми ушул улуу кыргыз журтчулугунда дайыма тынчтык өкүм сүргөн. Өнөр адамдары тартуулап аткан ар бир өнөрдүн ийне жибине чейин талдап уккан угуучуларыбыз болсун. Ошол угуучуларга жеткизип аткан сиздерде монда радионун кулачы кенен болсун. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Угуучубуз болбосо Кенжеш уланы чөзгүн кырдайт элек, токойго барып маймыл кырдабайбыз да. Ошон үчүн элибиздин кабагы, элибиздин маанайы дайым көтөрүңкү болсун. Жүзүнөн жылмаюу кетпесин, элибизде тынччылык болсун. Анан Уланбайга эмне дейбиз? Чыгармачылык жол өтө татаал жол. Ошол татаал жолдо ийне менен кудук каскандай эле кете бересиң, бирок казып түйүнө жетпейсиң. Ошон үчүн чыгармачылыкта өтө терең ийгиликтерди каалайт элем. Чыгармачылыгың өркүндөй берсин. Бар болгула. Дайым эле ушу карапайым угуучу элдер менен бизге окшогон өнөр адамдардын ортосунда бекем көпүрө болгула деп Санжыра радиосуна дагы ыраазычылык билдирип кетмек. Айтканыңыз келсин. Келиңиз, Улан мырза. Мага келди окшойт эми. Бүгүнкү ушу мага арнап берген эфириңерге чоң рахмат. Ушул эфирлер өчпөсүн. Атына заты жарышкан Санжыра деген сөздүн өзү эле эмне деген каякты болсун, кайсы элде болсун, кандай кыргыз атуулдары өзүбүздүн жердештерибиз элибиз угуп атат. Ошону жеткирип аткан ушул сиздер, эмгегиңиздер өтө чоң. Сиздер бар болуңуздар, чоң рахмат. Сиздерге кулдук. Анан Акбай айткандай, Кенже айткандай, элибиздин жакасы бүтүн болсун. Элибиздин жакасы бүтүн болсо, элибиз тынч болсо, жараткан элибизге берсе, анан бизде болот. Мен ошону каалайм, элибизде канчылык болсун, элибизде тынчтык болсун, элибизде урса ток, жакасы бүтүн болсо, биз ошо элге ырдайбыз, элге деп сайрайбыз, кылган эмгегибиз бар эл үчүн болот. Угуучунун көбү канча кандай керемет. Батыр не деген сонун батыл айтылбады. Ошол баталардын баары кабыл болсун. Өзүңүздөргө да ар бакшы жакшылыктарды каалайбыз. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө да жакшылыктарга, кысматтарга жараткандан насип этсин. Биздин тилегибиз ошол. Чоң рахмат.
Айтканыңыз келсин Улан мырза. Учурдан пайдаланып биз дагы Санжира радиосунун жалпы жааматы сизге ден соолук каалайбыз, оорубаңыз, оорудан алыс болуңуз, күлүп жүрүңүз, чыгармачылык эргүү каалайлы. Ар дайым биздин ыргылжуунубузду ар дайым Кудай сонун керемет чыгармаларга байытып, биз менен кызматташып жүрө бериңиз. Жогоруда айтып өттүк, ардактуу угарман көрөрман, Селкинчек долбоорунун телеге чыкканына билинип билинбей бул жылдын эсебинин 10 жыл боло турган болсо, мына ошо 10 жылдын аралыгында Селкинчектин токтобой гүлөнүп келе жатканына чоң салымы бар. Улан Качкыналиев агабыз бүгүн Селкинчектин сахна төрүндө болду. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кенжебек мырза, Акыл сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ар дайым жакшы эфирлерден жолугушалы. Көрөрман, мен сиз менен эртеңге чейин коштошом. Жаңы күндө дагы бир кайталангыс таланттын чыгармачылык кечесинде амандашканча саламатта туруңуз. Кызматыңызда аты жөнүм Жумагүл Самирбек кызы болдум. Ал жол татаал, түйшүктүү, бирок кызыктуу, азабы менен жыргалы аралаш, чыгармачылыкка арналган өмүр. Өнөр жолунда өзгөчө орду бар мыкты таланттар Санжирада. Селкинчек сиз жөнүндө. Иш күндөрү саат 14:00-дөн 16:00-га чейин НТС телеканалынан көрүп, Санжира радиосунан угуңуздар.